Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, чет областта Думанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Ар дайым бардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Бирок сөзүбүздү уккан бир туугандарыбыз бар, сөзүбүздү укпаган бир туугандарыбыз бар. Урматтуу бир туугандарым, бүгүн бир эң бир көйгөйлүү нерсе исламчылыкка ушунчалык бир кысымдар болуп атат, урматтуу бир туугандарым. Өзүңүздөр көргөнсүздөр. Мына эми жолугуп бүтүп, мына бүгүн бир Facebook'tan окуп калдым. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга асылып аткан биздин бир туугандар бар экен Кыргызстандачы. Ошол бир туугандарыма эскертип коеюн, урматтуу бир туугандарым, бир тууганымсыңар. Эртең башыңарды кармап арман кылып калбагыла. Көрдүңүздөр да, чет мамлекетте бир мугалим пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга асыл эле барып туруп келлесин алып коюшту. Ойлоп атасыңар, бул Кыргызстанда дагы бар. Анан чет мамлекеттен келип туруп, Чечениядан келип туруп, чечендер жөн эле келип кетет буларчы. Келип туруп анан келлеңерди алып койбосун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга асыл эле койгула. Силердин айыңардан, ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга асылып, мындай мындай деп динге каршы чыкканыңар үчүн Кыргызстандагы силердин айыңардан мына ушу биздин мусулмандар жаманаттуу болуп албайлы. Бизге кайрылып жүрбөсүн чечен бир туугандарыбыз. Кыргызстанда мусулман эркектер барбы, эмне отурасыңар десе, onu кылганга туура келет да, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн бул эскертүү бул мусулмандарга пайда берет. Эскертүү өтө катуу жестко болуп атат, мына бир туугандарым айтып коеюн, сизге эскертип атам. Жолугуна асылдыңар, хижабына асылдыңар. Эми биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам калды асылбаганыңарчы. Анан жолук исламчылыкка каршы болгонду токтоткула, урматтуу бир туугандарым. Могу аягы жаман менен бүтөт, айтып коеюн амачы. Кыргызстанда 70%, 80% мусулман. 60% мусулмандар намаз окуйт. Ошон үчүн аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Сүйлөгөндө да ойлонуп сүйлөгүлө. Мусулман динине каршы чыккандыгына бул Алла Таала кырсык жөнөтөт деп мен айткам силерге. Аман болгула бир туугандарым.